Leйлек районундагы кыргыз-тажик чекарасына жакын аймактагы Кыргызстандын дыйканчылык талааларында эгин эгүүгө Тажикстан тарап тоскоол кылууда. Бул тууралуу Leylek районунун акими Баймурат Бекмуратов билдирди. Эгүүгө тоскоолдук жаратып атышат. Эгин талаа, жазгы талаа жумуштарын жүргүзүүгө тоскоолдук жаратып атышат. Ошонун үчүн 24 март күнү ошо тажиктардын дагы анан биздин районундагы кадастрдын жетекчилери барып туруп, карталарды көрсөтүп, мына момундай деп тактап келгиле деп тапшырма бердим мен азыр. Урматтуу кыргызстандыктар, биздин экологдор каякта жүрөт? Мынакей биздин максатты өздөштүрүшкө өткөн мына эмелер астыны көйлөп мына антып. Тажик Республикасынын эмеси. Астыны мынандай кылып көйлөп таштады. Кана штраф сагылачы тажиктерге. Мана энди чыгып кетип атат. Ушинтип таштап кете береби? Эртеге сел кесе үстүнөн дария эле бияка нугуну бурса, мына анын астыны чукулап койду. Мына көргүлө манеке. Аңырайтып чукулап койду. Мына ал түшүп кеткенден кийин бүттүк максат айылы курuyт суудан. Уктайсыңар, мана чыгып кетип бератат. Уурунун аты кууш деген. Неужели ушунчалык? Ошондой эле Leylek районунун Бешкент айыл өкмөтүнүн эски очу айылынын сай участкасында Тажикстандын жарандары атайын техникалар менен кум шагыл алууга аракет кылган. Бирок жергиликтүү эл нараазычылык билдиргенден кийин тажик жарандары чыгып кеткен. Манеке, алып чыгып кетти. Мынандай ишти кылып койду. Экологдор каякта Кыргызстандыкы иштейби өзү? Карабайсыңарбы? Бүт табиятыбызды бузду. Козу Баглан дарыясынын 100% сууну ичип бизге нанкөрлүк кылып атат. Мана ызылдашып, чыгышып кетти.